Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жан Дүнө программасы сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жакында эле жолбосо 2025 жылдын декабрь айында Чырак аттуу көркөм фильм жаңы тасмасы тартылып бүтүп, анын бет ашары өттү эле. Мына андан бери дагы айлар өтүп келатат дегендей, мына ушул багытта биз ушул Чырак көркөм фильм тегерегинде атайын сөз кылыш үчүн биз мына ошол кинонун жаратуучулар менен бирдикте мынакей бүгүнкү Жан Дүнө программасына катышып отурат. Биз ошол тегеректе маек кылсак деген ойдо турабыз. Эмесе мен анда келген меймандарды силерге урматтуу телекөрүүчүлөр тааныштыра кетейин. Мына менин оң жагымда отурган Нурлан Асанов, Ысык Көл областык мамлекеттик кино дирекциясынын директору, Кыргыз киносунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, Ысык Көл облусунун ардактуу атоолу режиссер. Ошондой эле анын жанындагы Анвар Дөгөнбаев, студент, Каракөл шаардык номер 2 кесиптик лицейинин студенти. Ал эми мына мен жагымдагы, сол жагымда отурган Ырысбек Жумабаев, манасчы, санжырачы, белгилүү киноактер. Ошондой эле Дамира Абдыбекова, кол өнөрчү, маданияттын мыкты кызматкери. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач мынакей эми режиссер катарында ошо кинонун Чырак көркөм фильминин, анан бүгүнкү күндө ошол кинематографиядагы дирекциянын Ысык Көл областындагы мамлекеттик кино дирекциясынын директору катарында дагы мен алгач сага суроо кетейин дедим, Нурлан. Бүгүнкү күндө ошо кинематографиядагы иштер кандай болуп атат? Алгач ушул жөнүндө токтолсоң. Дегеле кино жаатында. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Турмаш жакшы. Алгач биздин мамлекеттик кино дирекциябыздын иштиктүүлүгү, талапка жооп берерлик, өзүнүн жакшы алдыга койгон максаттарыбызга жетип келатабыз. Былтыркы 25 жылдын көрсөткүчүнө караганда 26 жылкы көрсөткүчүбүз алда канча жакшы болду десем жаңылышпайм. Бул кыргыз кинонун жакшынакай өнүгүшү, киного калктын барышы көбүрөөк болуп калды. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз кино аябай жакшы, баягы мамлекетибиз канчалык деңгээлде өнүгүү жолунда жакшы кетип баратса, кыргыз кино дагы артта калбастан ушундай бир жакшы бир алгылыктуу кадамдар менен айкалышып келатат да. Албетте биздин өзүбүздүн кино дирекциябыздын функционалдык милдетибиз калкты кино менен тейлөө. Калкка ушу режиссерлордун тасмаларын жеткирүү. Ошону менен муну жергиликтүү бийлик дагы, айыл өкмөттөр дагы баары туура түшүнүшүп, биз менен алака түзүшөт дайыма. Себеби кыргыз кинону мамлекет дагы колдобосо, кичине кыйынга туруп калмак. Мына ошол себептен Кудайдын куласы үйсүн, кыргыз киносу азыр эң жакшы деңгээлде экенин бул интернет айдыңынан, эфирлерден, дегеле кинотеатрлардан көрүп жүрөбүз. Эми кино деген өнөр дүйнөсүнүн эң бийик чокусу да, туурабы? Анан эми дагы бир суроо мынакей сага карата айтып атам. Чырак көркөм фильмине режиссер катарындагы, сценарийин жазуучу катарындагы мынакей ушул жазылып тартылып атабы? Ал эми бул негизгиси Мусакун Сатыбалиев, мына биздин ушул Каракөл шаарында жашаган биринчи топтогу майып, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, ал дагы бир канча деген ондон ашык томдук китептер жазып чыккан, Кыргыз Республикасынын маданияттын эң эскери ишмер. Ушунун тагдыры жөнүндө жазылды да, негизи тартылды да. Ушул жөнүндө кыскача баяндасаңыз. Негизи бул Чырак көркөм тасмасынын аты китептеги өзүнүн жаралуу аты Бейиттеги боз торгой романдын негизинде бул тасмага 3 жыл даярдык көрдүк. 3 жыл дегеним негизи кинону режиссер биринчи көрүп туруп анан баштабаса, кинону кадимкидей көрүп, эми визуально көрүп туруп анан баштабаса, ал кино максатына жетпейт. Ошол себептен 3 жыл даярдык көргөндүн жыйынтыгында 25 жылдын башында баштадык элек, 11 ай тартылды. Кино тартылып, өз максатына жетти. Атайын жүгүртүү күбөлүгүн алдык, мамлекеттик кыргыз кинонун атынан уруксат кагазын алдык. Себеби тасмада жанагындай экстремисттик же болбосун туура эмес жагдайлар жокпу деген бүт эле тарбиялык мааниде бул СССР кезиндеги бир пенденин башынан өткөргөн күндөрүн чагылдырды. Бул жерде майыптын бейнесин жаратыш абдан кыйын болоорун бул режиссерлор билишет. Ал эми жалпы калк кино мындай эле
көрүүчү катары башталды, аягына жетти, максатына жетти, көрүүчү катары мындай эле жеңил желпи көрүнөт. А мындай майыптын бейнесин чыгарыш деген ошон үчүн 11 айга созулду. Биринчиден. Экинчиден 11 айга созулган себеби 50-жыл 64 жылдан 50 жылга чейинки атмосфераны жаратыш өзгөчө оор болду. 50-жылдан 64 жылга чейин. Эски доордогу реквизит декорациялардын баарын даярдаш ошо мезгилде өзгөчө кыйындыкка турду. Бул жерде сөзсүз түрдө биздин кинотасманын башында эле бизди колдогон, мында айта кетейин сөз кезеги келгенде, Ысык көл областтык мамлекеттик администрациясына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Себеби тасма Мусакун Сатыбалдиев жөнүндө ушундай тасма тартылат дегенде эле губернаторубуз баш болуп, Айнура Жолдошбековна, Данияр Карагуловичтер кош колдоп, демөөрчүлөр табытканга да аракет кылышып, жакшы бир өздөрүнүн кадамдарын кылып беришти. Сөзсүз түрдө белгилей кетиш керек, област башчылары ушинтип кыргыз киносун колдоп аткандан кийин бул айтууга арзырлык жакшы бир сыймыктуу бир кеп да. Бул ыраазычылык катарында айтылыш керек сөзсүз түрдө. Мындан сырткары албетте атымды атаба деген мырза айымдар бар, бирок фамилиясын айтпасам да айтып коеюн. Киного дөмөрчүлүк кылгандар, жардам берген. Азамат мырза деген бар, Талай мырза деген бар, анан Рахат эжекебиз бар. Ошолор жакшынакай бир биздин чыгармачылык топту колдоп кетишти да. Шык берди. Мындан сырткары Ак Суу райондук администрациясы дагы аябай колдоо көрсөтүштү. Бул жерде Конкин айылынын айыл башчысына да ыраазычылык билдиребиз. Жетегиз районундагы Конкин айылында тартылды. Ал жерде эл билбей эле калды эмне болуп атканын. Биз барып эле келдик, но сам процесс массовка эмес болчу. Ошон үчүн жергиликтүү калк да түшүнгөн жок, айыл бизге жакты да. Мындан сырткары Ак Суу районунун Жергез айылынын айыл башчысына башаты мына ошол жактан башталды да. Башаты фильмдин эң башы жок, Кызыл Сууда башталды, Покровкада. Фильмдин если жалпы жөнүнөн алсак. Ал эми оор жагы ушу Покровкада тартылды. Эң соңу Ак Суу районунун Жергез айылынын клубунда тартылды. Бул клуб башчысы Жипар деген зав клуб айым бар. Ага рахмат. Айыл башчы Жангазиев Талант деген жигит бар. Ошолор бүт декорациясын баарын даярдап беришти. Эми реквизит жөнүндө токтолсом, бул жерде мынакей жаныбызда отурат Дамира Абдыбековна, биздин айтылуу боз үйчү, кол өнөрчү, маданияттын мыкты кызматкери уз эжебиз бүт ошол реквизиттин баарын өзүнүн энесинин колдонгон буюмдарынын баарын берди бизге. Ошо 50-жылдагыга туура келе турган. Как раз соответствует да бүт баары тең. Бир дагы жерде мындай чекилик болгон жок. Эжеге чоң рахмат. Эми сөзгө келгенде өзү айтат го эже. Ушундай. Анан эми мынакей Рыспек мынакей өзүң дагы кино актер катарында ушу биздин ушул Чырак деген көркөм фильмге да катышып калбадыңбы? Ушул жөнүндө бир оюңду уксак деп эле. Кандай болду? Кандай келдиң дегенде киного катышып? Кандай болду тартылышы? Өзөгү кандай экен дегендей. Саламатсыздарбы, жалпы эле кыргыз кино көрөрмандары, баардык элибизге салам жолдомокчумун. Эми кино жөнүндө кеп кыла турган болсок, мен бала кезимде ушу кино актер болсом экен деп ким Симакул Чокморов болгусу келген эмес. Ушинтип түз элек ат минип, анда туурап, айкырып өкүрүп, машинадан секирип, ушинтип жүрө элек. Токко дережелүү ушу 2002 жылы октябрь айында эсимде жазып койдум эле күндөлүккө. Атактуу Сүймөнкул агабыз, атабыз кыргыз киносунун дүйнө элдеринин символикасы, символу болгон ошо улуу элдин улуу Сүймөнкул Чокморов түшүмө кирди. Түшүмдө ак боз атты мингизип алып, тегереп жүрүптүр. Ошентип, ошо күндөн ошо күн кыргыз киносун жыттап, кыргыз киносуна тартылып жүргөнүм бар. Эми сөз аста эми мына биздин бул тартылып чыгып аткан Чырак жөнүндө көркөм тасма жөнүндө кеп кылсак,
Эми мына бул Нурлан Асанов ошол 2000-жылдардын башында эле үйгө барып биз таанышып, мен өнөрүм жөнүндө шыгылып экөөбүздүн бир жакшы бир мамилебиз болуп калды дегендей таанышып, дос болуп, сырдаш болуп жүрөбүз. Албетте кино жаатында, искусство жаатында көп сүйлөштүк, көп ой жүгүртүүлөр болду дегендей. Баягы максатыбыз өтө чоң да. Мен тамашалап калам, кел Гундар жөнүндө кино тарталы, тарыхый кино тарталы, Эр Сайыш тарталы деп тамашалап калам арачолордо. Ошентип мына ушул көркөм тасмага да буйрук болуш керек. Мына 11 ай болду кинонун чыгышы, көрүнүшү, кино чыкты. Эми айтайын дегеним мындай да, бул кандай гана жанрдагы кино болбосун, кино чыккандан ал генч тарых болуп кала берет. Ал өзүнүн убагында орун таппаса да кийинкиге бир генч болуп, тарых болуп кала берсе турган нерсе да бул өзүнчө. Ошентип эми мен айтайын дегеним, бул кинодо эми режиссура деп коебуз, сүрөткерлик, үн соргуш дегендей жалпы эмелер болот да. Анан эми бул бөлөк режиссерлордон Нурландын артыкчылыгы, өзгөчөлүгү балдар темасында кирди. Башагы бир 20дан ашык фильм тартылды го. Бир-эки фильмде мен да түшүп калдым окшойт. Ошентип бул фильмде дагы чогуу чаран болду негизи. Анан айтайын дегеним, эми 50-жылдан 60-65-жылга чейин окуя. Ошол аттың арман. Эгер ошол 50-60-жылда бизде пленка болсо, азыркыдай жагдай болсо, камера болсо, тартып алсак, кандай генч болор эле, кандай тарых болор эле да. Кыргыздын өзүнүн жөнөкөй эле жашоосу, жөнөкөй эле осуяты, жөнөкөй эле эртең менен апаларын туруп уйсаган, аталарыбыздын туруп малын тейлегени, жумушка барганы өзү эле сценарий. Өзү эле кино, өзү эле бир мындай бир философияда көрөт нерсе. Эми үчүн дегенге келгенде жөнөкөйлүк, мамиле, айылдагы, айыл өзүнүн кандай болгонго да айыл өзүнүн жашоосун күн чыкканда күн батканга чейин жашай берет да. Мына ошол 50-60-жылдарда окуяга келгенде мен таң калдым да. Биз эмнегедир ошол 50-60-жылдардагы куттан, асмандан Кудай Таалам берген үчүн ажырап калгансып, эчтеке жоколгандай сезилди да. Мен өзү айтып атпайбы? Реквизит таппайбыз. Реквизит. Мисалы үчүн мен Көмөштанды бир күнгө эткиздедим машина менен. Бир күнгө Көмөштан таппайбыз десем, намышыра турган. Намышыраттан Көмөштан жок. Биздин айылда менин досум бар, досумдун бир аял ушу печкага ушул күнгө чейин чырпык жагып намышырат да. Анан илгери жыттанып эле. Аны ойлодум, мен жетимсиредим, окуй. Биз ушинтип Көмөштөн атабыздын өтүгүн таппай калдык. Кийим таппай калдык. Атаң көрүү деп мен өзүм таң калдым да. Эми кайдар атабыз депчи. Ошентип фильмдин башталыштан аягына чейин өзүнчө бир чоң бир мындай бир кинонун кызык жактары болот да. Келесиң, күтөсүң, карайсың, изилдейсиң. Айылдын ичине киргенде эле бүт сценарий даяр да. Даяр сыяктуу. Баары ушундай жөнөкөйлүк, баары жакшы. Эшек минген балдар, чүкөн болгон балдар дегендей. Же болбосо тиги жөнөкөйлүк жашоо, балдар сабакка кетип барат дегендей. Азыркы 50-60-жылдарда кандай болушу деген келгенде бул башка маселе да. Ошону кино зарисовка, ошону киного тартып алыш керек да. Ошону кино тартылды, биз кинодо болдук. Мен ошондо бир мындай эле бир жөнөкөй эле почтальондо. Пошточумдар. Анан мен Нурланга айттым, мен окшойм, мен персонажым башкача десем окшойт. Анан ошо кийимин кийип, ат минип, жөнөкөй эле айылдагы почтальон келет. Бирок баягы эме да, мамлекетчил, өзү мыйзамчыл, закончу да мындайчы. Ал баарына илгерки адамдар ошондой болгон да. Айтканын берген эмес, оюн айтканын бербей, анын сүйлөгөн темасынын баары Совет Кыргызстан, Ала Тоо журналы, Сталинди сүйлөйт. Ошол. Же болбосо Брежневди сүйлөйт. Мүнөзү тарбияланып калган. Мүнөзү ошентип калып калган экен. Көрсө мен таң калам. Ошол 50-60-жылга чейин биздин аталар, энелерибиздин баары тең эчтеке карабай, ошол убакыттын системасынын бүт эрежелерин, ошолордун партиялык иш болобу, же социалдык тармактар болобу, так аткарган экен да буларчы. План деген нерсе бар ал кезде. Анан жөнөкөйлүк. Анан мындай эле бир кичинекей эмеде майып бала. Анын максаты өтө чоң.
ал ошентип өзү жазуучу болгусу келет, атырылып чыккысы келет, ар дайым кыялданат. Мына ошону мына бул ким Анвар. аткарды. Эми ошентип фильмден айта берсек кызыкчылыктар өтө көп. Ырысбек анда мындай кылбайлыбы? Ошол кинодон бир үзүндү көрүп туруп, сен аткарган жанагы пошточту атпайбызбы? Анан кийин анан маегибиз уланталы. Албетте. Саламалейкум пошточу ата. Алейкум. Кандай пионер? Жакшы, дайым даярбыз. Дырррр. Иш илгери болсун Баатыр. Арбаңыз аба. Жакшысызбы? Бисмилла. Салам алейкум аба. Жакшы турасызбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Кайдан келатасыз? Кайдан келмегелем. Мен жумушум ушуда. Аясаңгул. Сага кат бар. Сага эмес. Жарыктык. Сага кат бар деп туруп, сага эмес дегениңиз кандай? Ай, сага эмес. Уулуң Акун сатып алды ипке. Жарыктык. Каяктагы кат. Ал уулумдун абалын билесиз да. Мына эми жогоруда Ырысбек айтып калды, мынакей Анвар жөнүндө сөз кылып атпайсыңбы? Эми Анвар мынакей жаш болсо дагы мынакей ошол мезгилдеги Мусакул Сатыбалиевдин баягы биринчи топтогу майыптуу тубаса. Анан эми баягы өспүрүм кезин аткарган кези өзү негизи баягы чеберчиликти аткарды дегендей, көпчүлүк режиссерлорго дагы жакты бул өзү. Анан бар мынакей ошол измеде сен Акун деген ат менен чыктың, туурабы? Кандай болду ошол кино? Сага кандай эме калтырды, таасир калтырды ошол аткарууда? Барыңарга салам. Кино өзү кандай десем, оор экен. Татаал, Татаал экен. Анын үстүнө Майып баланын ролун аткарып атасыңдар, туурабы? Ал деле оор экен, Майып баланы аткарган үчүн. Буту баспаган. Буту баспаган. Балдак менен жүрүш керек. Балдак менен жүрүш керек экен, бирок ушунчалык жакшы воспоминанияларды калтырды мага. Алар менен таныштым. Бардык жерди көрдүм. Бул биринчи тартылган кином болду. Кичине десем, толкундандым башында. Туура. Көндүм. Андан кийин уже акырындан уже өзүмдүкүнө кайра келе баштады. Режиссер аябай бышырды да, ачка кылуу күндөрүм болду. Ачка калган толк болду. Таяк жеген күнүң болду. Жок, таяк жеген жок. Режиссерден эмес, бирок ролду аткарып атканда. Ролдо таяк жеген. Образда. Образда. Жакшы. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен бирдиктен Анвардын ошол аткарган кинодогу, көркөм фильмдеги бир үзүндүнү дагы көрсөтүп туруп, анан маегибизди уланталы. Эргол. Тамга тааныбасаң мону эмне кыласың? Сен начар адам экенсиң. Сени келекелеген да адам чыгар. Бас. Эмне? Кандай немесиң? Ай, бул эмне кылганың? Бул эмнеси? Кызык эле немесиң ай? Ичимай. Ордун да эмес, ичимай. Эмне кыласың? Жарак жуж эмне чабып атасың я? Тажадым мен барыңарды. Жабачы. Илебачы. Ой, тажадым мен барыңарды. Ай, Акун, 10 күндөн кийин операцияны профессор Алиев кандай кетесиң? Жасайм деп эле. Жок, мага операциядан тажадым мен барыңардан. Бирөөрү да көргүм келбей калды. Бул жинди да. Жапчагыңды. Бана жогоруда айтып кетпедиби? Нурлан айтты, Дамир эже, мынакей Дамир эже деп атат. Сиз ошол баягы кол өнөрчү уз катарында чындыгында баягы 50-чү жылдардагы, анан 60-чы жылдардагы аралыктардагы чындыгында жанагы биздин буюмдар калган эмес кыргыз элинде. Биз азыр жаңыланып кеттик, башкача болуп кеттик деп атпайбыз барыбызда. Өнүп кеттик, өсүп кеттик деп. Бирок ошондой болсо дагы мына сиздин көрбөйсүзбү? Ошол кандай бир өзүңүздүн баягы бийик кол өнөрчүлүк, ууздук чеберчилигиңиз менен дегендей ошол аталардын, энелердин жасап кеткен буюмдарын сактап келатканыңызга мен аябай ыраазы болом да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, мына киного кандай жардам бердиңиз ушул жөнүндө да. Анан өзүңүз да киного тартылдыңыз да. Ооба,
бул мен үчүн аябай күтүлгүч эме болду. Окуя болду. Себеби мен кол эмгегим менен эле жүрчүмүн, анан бул мага кино тармагында биринчи роль болду. Себеби мен жалаң эле ушундай да реквизиттерди кинолорго берчимин. Өзүм тартылчу эмесмин. Анан ушу кимдин, Нурландын сунушу болду. Эже бир образ бар. Ушу сиз ылайыксыз деп. Ой, мен кантип тартылам ага? Мен эзели киного тартылып көрүлгөн жан эмесмин. Даже жана бир чочуган жери бар да. Бир чочуй албай койдум да баягы эме кылгандачы. Анан ким айтып атпайбы, Нурлан айтып атпайбы? Эже сизге такыр эме кыла албай атам, мындай катып айта албай атам эже. Бир эле селт этип коюңузчу депчи. Анан ошол жери мен үчүн аябай кыйын болду, баягы эмеден дагы, буюмдардан дагы. Анан буюмдарды жана баланын жарык дүйнөгө келип аткан учурунда, Жок, баягы ай талага төрөп коюптур, эми буту басса экен деп туруп анан мындай чочуш керек болчу да ошол жерденчи. Анан ошол жерден чочуй албай аябай кыйналдым. Бирок ошол командага аябай чоң рахмат да, мындай жоктон бар чыгып, бар кылып, ошол жерден суусап аябай, даже бир тамчы суу деген дагы ошо кино деген чын экен да. Ошо бир тамчы суу дагы иче албай, анткени баягы режиссердун деген тур деген жерине турат экенсиң, отур деген жерине отурат экенсиң. Кичинекей кыз ыйлап келатканда, ошо кичинекей кыздын ыйлашына аркан таппай жүрүптүр да, ошону эмне менен байлайын депчи. Анан менде кыл аркан бар болчу. Ким биздин ишканага келсе эле, Нурлан келсе эле, эже могу керек мага, бул керек, ал керек деп эле баягы ишканадагы буюмдарды көзү тойбойт да, баягы өзү тойсо да көзү тойбой. Баягы эски буюмдар да ошол убактарда сакталып калган. Баягы атан аркы улут салты дегендей, менин чоң энем Айтулуу Толгонай илгери үркүн учурунда балдар бир уч талканга, элдер ачарчылыктан бир уч талканга балдарын сатса, мен чоң энем ушу кол өнөрчүлүгү менен ишмер болуп келген да, бир айылды багып келген Айтулуу Толгонай. Ошол энем деген машинага согуш учурунда машинкеге кийим тигишчикен да, анан ошондо бир байкемдин айткан сөзү бар, эскерүүсү Асырам айкем. Энем машина тигип атканда жалгыз эле ушул энемдин чак-чак деп эме кылган үнү мектепке чейин угулчу экен. Ошо машина тигилип атканы, чакылдап атканы, тапылдатып жүн сабаганы дагы мектепке чейин угулуп, мектептен келатканда ошо айылда жалгыз эле биздин атабыздын өрүгү бар экен да, ошонун данегин алыш үчүн, данегин жеш үчүн, өрүк жеш үчүн ошол кезде балдар кийиштеп келечкен. Караңызчы, жүн сабаткан меликтерде кандай, үн үрүп турат алыска чейин. Териге салат да. Атыган териге талпакка салып туруп, жүндү коюп туруп, анан сабоо менен сабаганда үнү ташлап болгон да ушул убактарда. Анан бул энемдин чолтуп калган себеби, мен өзүмдүн энем ошондой аябай иштүү болгон экен, бир айылды баккан экен. Анан энем апам айтчу экен да, өзүнүн апама, балам, бул бүгүн баркталбаса эртең баркталат, эртең баркталбаса бүрсү күнү баркталат. Ушуларды сакта деп айтчу экен да. Анан даже ошо кээ бир жерлери мына музейде да турат, ошол энемдин эмгектери Чолпон атада, буюмдары музейде Чолпон атада. Ушу Гүлүм Шамеева, Кеңешхан Усманова эжелер алып кеткен. Ошондон калган буюм мендегичи. Анан ошол кезде табайрик деп дагы кыздарга берет да буюмдарынчы. Ошондон калган энемдин элестери. Анан жана Рысбек мырза айтып кетпедиби, мен түшүмө кирди деп. Бул дагы иш, мен өзүм мугалиммин, кесибим. Союз кулады, демократия башталды, аябай элдер кыйнала баштады. Мен да аябай кыйналдым. Анан ошол кезде энем түшүмө кирип, ак кара жипти, тиги эшилген жип менен муунтуп, босогодон эшикке чейин ал тагдырды барыңыздар көргөнсүздөр, кандай кыйынчылыкта ушул даражага жеткенибизди. Босогодон эшикке чейин муунтуп, мен ийик карма деди да. Анан эне ийикти кармайм дедим. Анан ушул ийик бүгүнкү күнгө чейин мени ийгиликке жеткирди. Анан жана айтып атпаймынбы, Нурландын көрөгөчтүгү да бар экен да ошол жердечи. Жана кыз ыйлаганда аркан менен байлап, анан кыл аркан менен байлап, тиги ким каным апасы боюнда бар. Ошол эпизод ушунчалык баарыбыздын жүрөгүбүздү ыйлатты да, анткени ар жакта жолчу
ларга тамак жасайт экен талаадан. Анан көмөштан деп атпайсызбы ошо? Ошол көмөштан издөө турмушубузда да кино тартылып атканда дагы көмөштан издеп Рысбек мырза берген жок. Рысбек мырзаны күттүк, аябай көмөштан издеп жоголуп кеткен. Көмөштан издеп жоголуп кетти. Тигил эпизоддо болсо ошол Мусакындын апасы көмөштан издеп тиги баягы камыр ачып атат да. Анан тиги кызды Кыларканга байлап, кыздын ыйлашы да өзүнчө аябай жакшы нерсе болду. Ал эми тиги Кыларкандын ушунчалык энеси өркөп төлөгөндөй сүйүндү да Нурлан баягы. Эже биз ушуну таппай аттык эле ушул Кыларканды деп. Анан жана ошол кездеги туш кийиз, ошол кездеги сокку сок билек, мына ушунун бардыгы биздин кошкон салымыбыз болду. Атанын наркы улут салты дегенде ушу бул дагы нарк да биздин наркыбыз. Ал немесе дагы жана сиз арабада келе атпайсызбы аткарып? Анда ошондо да кинодон да бир көргөн фильмден да бир жүзүндү көрөлү дагы. Анан майыбыз уланталы. О жараткан Ымыркай менен энеге күч кубат бере бер. Амин. Келе кой. Муну жамын. Келе баланы мага. Ай, жакшыбы? Жакшы, жакшы. Кудай жалгап бул жолго түшкөнүбүз жакшы болгон турбайбы? Төмөнкү жолго түшкөндө булар кантмек эле? Келе кой, акырынбас. Кудай колдойт деген ушул да. Жоолугумда жукалык кылып атпайбы? Үчтү албайлык баланы. Карачы эми. Чаң болгон жоолукка уруп. Ай, баягыңды баштадыңбы? Араң келатканда. Илгери энелерибиз элечекти мына ушундай кырдаалда пайдаланышчу. Элечекти десе эле болбойсуңар. Ойго куйгун ой, араң өрдөп келатканда. Ай, атаңды осурайын десе. Келе баланы. Ошентсең? Уул бекен, кыз бекен. Бал канактай уул экен. Уалдыңа кетейин. Келдиңби жарык дүйнөгө? Акырын, эпте эми. Тиги төмөндөгү ак жумал абамдын келини тура. Ким? Ой, бойлуу абамчы. Ой, кимдил айтасың? Ай, сен тергегениң. 37-жылы атылып кеткен абамчы. Болуш абам, белим ай, ошонун келини тура. Кургурум-ай. Мына Рысбек жогоруда айтып кетпедиңби? Сен эми баягы Нурлан менен Мурдатан иштешип келаттым эле депчи. Туура. Жанагы Манас чыгатарында дагы, Санжыра чыгатарында дагы мынакей Манас чыгатарында дагы жанагы өзүңдүн башка Манасты караганда башкача айткан эмелердин өзүнүн бар да. Башкача такырымдай образга кирип дегенде берилип. Мына ошону Нурлан жараткан, көп нерсени тартып дегенде. Мына ошондо дагы бир кандай бир экөөңөрдүн бир иштөө алака деген мындай мамиле болгондо туурабы? Эми Нурлан өзү негизи мындай режиссер катарында. Көрдүңбү ошонун көз карашы башка. Бул кинодо деле тартканда да көрдүк деп артынчы. Мына ушул жагына да токтоло кетсең. Албетте, Нурлан жөнүндө айтсак, айтып сөздөр көп. Бирок ошол жалпы эле көрөрмандарга айтып кетерим. Мен ойлойм, ошо Нурланга Кудай Таала бир өңдү да бериптир, түстү да бериптир. Карасаң мындай эле көргөн көзгө жакшы көрүнөт. Анан ар дайым мындай жүргөн турганы жеңил, ушундай жагымдуу да. Анан биринчи элесинде келип, ошо менен Рысбек Манасчы алам деген документалдуу фильм тартканбыз. Эми ошону азыр биз таппай атабыз. Мен өзүм ойлоп атам. Ушу Кудай Таала алып кеткен сыяктанат да. Жок, таппай, эме жок. Ошентип таанышканбыз. Анан эми мен бир нерсени жалпы көрөрмандарга айтып коюшум керек да. Бизде режиссер деген нерсе бар. Режиссер деген эмне? Режиссер деген бул сүрөткер. Бул сүрөтчү. Рисование деген сөз. Көрө билүү, элестетүү билүү. Ошону менен жашоо, ошол өзү көрүп элестеткен нерсени экранга түшүрүп, аны жалпы көрөрмандарга мындай көргөзүп, аны мындай тааныштыруу деген нерсе эметет да. Демек, режиссер ал жөн эле окуп келип эле анан бияк иштеп, тияк иштеп, ал өзүнүн тажрыйба алган, андай эле толтурат албетте. Бүгүнкү күнү бул аз өсүп келаткан кино жаатын иштеп аткан жаш режиссерлор таарынбасын, бүгүнкү күнү режиссердун ролуна карагандар көбөйүп кетти. Мен айтар элем.
биз өзөк деген эмне, тамыр деген эмне, кыргыздын жашоосу деген эмне, майыптык эмне, бул жетимдик эме деген келгенде айылга барыш керек. Мына айтып атпайбызбы, сок билек айтып атасыз, мына кыргыздын кут ошол, биздин жаргылчак, апалардын баягы тиги биз жаш кезде тиги чийиттеп белегендерибиз, чүк ойногондорубуз, саба. Эми айылга барсаңыз эчтеке жок калыптыр. Жамана жогоруда айтып кетпедимби, биз баарынан ажырап эле бүгүн жыртылдак эле баарыбыз машина минип чет өлкөнүн ушундай жакшы жашоолоруна келип, мына телефон деген эме чыкты деп атабыз. Эмнегедир биз ошол кутту азыркы адамдар деле, эми жаштарды кое туралы. Ошону аябай сагынып калыптырбыз да. Барсаң аябай кызык. Эми жөнөкөй эле энелерибиздин сок билек менен арпаны жанчып аткан, күйшөп аткан тарсаң, өзүнчө эле фильм да. Ал өзүнчө эле фильм. Кийиз эме деген фильм. Алардын эмеси, анан кийинген кийимдери, чачпагы, маазылары, мамилелери, келиндин өзүнүн орду, кайненесинин өзүнүн орду, баягы улуу Шекспир айткандай, бул Алла Таала кудурет дейт, ал Кудай Таала. Бул көрүүчү дейт, жер сахна дейт. Ал эми адамдар актерлор дейт да. Мына ушул өздөрүнчө киного тартып алсаң эле баары актер да, баары. Антендиги кайненеге жасаган мамиле. Мына бул киши айтып атат, ошо тиги албетте линия кандан болот баары тең. Баягы орустар айткандай просто так ничего не бывает. Ошондуктан мына бул киши деп атат. Мен бул кишини жакшы билем. Билген себебим ушул. Кай жерде социалдык тармактарда болобу, музейде болобу, көлдүн жээгинде болобу, тоодо болобу, ушул чурка, ушул эже антенди күйүп эмне үчүн? Антендиги мындай иштерди ким жасайт деген тема келгенде, сөөгү таза, акылы тунук адамдар гана жасайт мындай. Жүрөгү таза. Жүрөгү таза, сөөгү таза тургайт. Кинону демек, жана мен Нурландай айтканда тандалма, дагы айтылап коеюн, жүрөгү таза, акылы тунук. Ал не то, что ал монтажды билет, же болбосо тиги звук режиссураны билет эмес, ал тандалма болуш керек. Анын өзүнүн бир мындай Кудайдын бир берип койгон нерсеси болот. Жана бекеринен мен фильм окуп түшкө кир дебедим да. Кыргыз айтат го, түшүңө карап иш кыл депчи. Мына ошол нукем жана дагы кичине эки ооз созушка айта кетсем, мына жана жогоруда айтып кетпедимби? Балдар тематикасына. Муну мен профессионал деген кыйын чоң режиссерлорда бул темага кире албайт. Бул өзүнчө балдар темасы оор да. Чоң кириш оор. Эми ошол дүйнөнүн короосу болот, анын эшигин ачып кириш керек. Ошолорду тартып жашап. Эми кино жагына келгенде эми, конечно, группа деген бар. Ой, звук режиссеры өзүнчө, операторлор өзүнчө, сүрөткер өзүнчө, сценарий деген балекет бар, аны жазыш керек, аны окуп келчилиги керек, ВГИКтен билесиңер. Аны көркөм совет карачу, аны баарыбыз билебиз, албетте. Айтайын дегеним, ошол учурда дегеле кино кирген киши, мен ойлойм, Нурлан ушул тырмагынан чачына чейин өзүн сындырды да. Билинбеген менен. Баягы жашоосунда жүрө берет, үйгө келесиң, ичкен ашың, эртең менен турганың, бирөө жолдошко жолукканың, кино келгенде ошонун баарын ойлоп отуп, ошону элестетип, түнүкүңдү алып, бул эме деген кенч, бул эме деген бакыт. Ошентип сындырып, ал жөн эле режиссер эмес, ал философ болуш керек. Ал салт сананы жакшы билиш керек. Ошону сүйүш керек. Ошентип, мына жашыңды берсин мейилетчи дегендей, ушу көркөм тасманы чыгардык. Анан дагы бир нерсе, бул эме деген нерсе. Мен тамашалап калам, жерден жик чыкты, эки улар тик чыкты. Мына биздин Ысыкөл областынан ушундай Нурланга окшогон жигиттер чыгып, өзүн толук сындырып, мына ушундай айылдын эле турмушун, жөнөкөй эле бир майып адамдын тагдырын экранга чыгарып, мына сценарийди да өзү жазды. Монтаж өзү, режиссура өзү, оператор өзү, администратор өзү. Бул эми деп айтат кыргыз, эр жигитке 70 өнөр азды калат. Кана эми режиссер атарында мынакей Нурлан жогоруда айтып кетпеди, Рысбек жакшы айтты, негизи. Анан эми баягы ушул актерлорду тандап алыш. Эми чындыгында белгилүү актерлордон мынакей Рысбек өзү катышты да, коштоочу катышты. Ал эми калгандары болсо бүт эле элеттик актерлор катышты, толкунду да, мисалы үчүн. Келди мынакей кандай атасынын ролун аткарды мынакей башкы каармандарды жүрдү Акундун. Анан мына ушундай нерселерди тандап алыш кандай болду дегенде, мисалы үчүн мынакей көчөдө жүргөн эле Даймираны кетип бараткан жеринен жактырып калып эле мынакей жарайсың деп эле арабага салып мынакей бул жерде да аткарып атат болду. Ушулар жөнүндө токтолсо. Бул жерде жана сөзүн башында айтпадымбы, фильмди ошо фильм тартарда 3 жыл даярдык көрдүм депчи. Анан 3 жылдын ичинде көп кишилер электен өтөт. Режиссер баарын караш керек. Ушул
бейнени кандай чыгарат деп. Бул жерде албетте Дамир эже жөнүндө бир кичинекей сюжетти тааныштарым күлөт. Арабага эженин секирип минген жери бар. Ошол жерде 3 эле 4 эле дубль бар да. Бул эженин өзү маасыга көнгөн өзүнүн тулку бою. Кыргыздын чачпагын тагынып жүргөн жүргөн турганын баары. Өз эле Анан эски арабага шап секирип туруп отурган. Анан бул эже эмес. Өтө Шамдага, Шамдага бул баягы эмего, каскадерго, башка кишиге көйнөкчөнүнө секирип отурганыбыз жок, Дамир эже деп күлө турган нерсе да бул. Потому что бейне жөнүндө сурабадыңызбы? Действительно Дамир эжем жана башында айтып кетти, чоочуган жөнүндө деп бир 35-40 дубль болду. Эми эгерде ошол тартып аткан учурда көрбөсөң, актердун кыймыл аракетин, көз карашын, образын көрбөсөң, анда монтажда кыйын болуп калат. Ошол себептен көп дубльдар болду. Ал эми сиздин сурооңузга актерлор Толкун Иманалиев деген балыкчы шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери бар. Бул жигиттин маданияттын мыкты кызматкери деген дагы төш белгиси жок экен. Ушул убакка чейин. Бул элден өтүп калды, бирок эмгеги сиңип, ушу балыкчы шаарында маданияттында көп жылдан бери иштеп жүрөт. Бирок бунун образы көргөн сынчыларга абдан жакты. Себеби атанын образын ушундай аткарды, кайгырган жерден кайгырып, күлө турган жерден күлүп дегендей өзгөчө образ болду. Ошо Толкундун атанын аткарган ролу. Ошондой эле энеси Керезененин ролу дагы Жыпар Орузбаева драма театрдын актрисасы ойноп берди, биздин жакшынакай. Бул жерде дагы жакшынакай бир өзүнүн максатына жетти актриса. Көрүүчү дагы ишенүү менен кабыл алат. Бакыт атаңкына эртең барасың, батыраак алып келе калайын. Жакта энеңдер келсе, биз ысыкнан менен чай берели. Макулбу? Тата мени дагы чакырган. Мен да барам. Жүрү кызым. Батыраак барып келбесем камыр ачып кетет. Ой белим ай. Тата мени дагы чакырган. Мен да Азбат барам. ысыкнан менен чай беребиз. Сен ушул жакта болуп тура кой. Сен туруп тур, мен бат эле келем. Мен бат эле келип калам, Мен сени алып алсам, көмөчтөндөрдү көтөрө албай калам да. Мен бат эле келем, кызым. Болду, ыйлабачы, мен бат эле келем. Эң эле күч келген албетте Анварга болду. Себеби Анвар баштан аяк биз менен ошо башкы роль болгондон кийин кыйын болду. Эртең менен эрте кетебиз, кечинде кеч келебиз. Урушабыз. Албетте мушташпайбыз, конечно, бул акылга сыйбаган иш да. Урушабыз, чыгармачылыкта талашабыз. Бирок съемка бүткөндөн кийин кайра эчтеке жоктой. Себеби заранее сүйлөшүп алганбыз. Уруш болот, түшүнбөстүк болот, ошол образга кириш керек деп. Андай кадамдар болбосо, анда кино максатына жетмек эмес. Анда бир жанагы Толкун деп калдык, мынакей балыкчы азыр маданият үйүндө иштеп атат. Ошону жараткан бир кинодо үзүндүсүнө бир назар салып, ана маегиңиз уланталы. Кудай тилегиңди берсин. Аба жеңем жакшыбы? Өткөндө сыркоолоп атат уктум эле. Жакшы буюрса. Болсун. Жакшы болуп калды. Жумушуна чыкты буюрса. Уулум экөөбүз сейилдеп жүргөнбүз. Балам. Сен жаман баласың. Ай кой. Чоң боло алып атасыначы. Атасына көтөртүп алат экен. Эне. Шүк турай. Сен жаман баласың. Эмне болуп атасың эми? Токтот дейм. Болду деп атам. Кызым кой дейм. Болду. Бас үйгө. Сени? Ал бала оорукчан. Эмнеге ооруйт? Ошентип киши ооруп калат. Эмнеге? Ал бала ошентип төрөлүп калган. Мен оорусам, мени да ошентип. Таш оозуңа. Антип сүйлөбөй жүргүнүң макулбу? Макул эле. Балам, ал кичине кыз да. Ал эмне мынча териктиң, балам? Муну сага жумшатып берди го. Сиз
сурадыңыз беле? Жок балам. Муну сага майып деп берди го. Майып? Мен эмне кайырчымынбы? Жакшынакай аткардым дегенде анан эми жана дарыланып жаткан мезгилдерде дагы жанакындай жанында жаткан оор бейтаптардан дагы таяк жегендер күндөр болду да. Анан жанакы кимди Анараны кандай сүйүп калдыңбы чыгыле? Ушул жөнүндө айтсаңы. Анара. Өкөң. Өзүнда жаштанып калдым. Ал дагы өзү бул биздин музыкалык училищеде окуган эже. Кинода сүйгөнүм болду. Бирок чыныгы жашоодо ал менден улуу. Ошо. Анан жана коштошуп аткан мезгилдерде бир көздөн жаш чыгарыш керек эле. Чыгардыңбы көз? Чыкпай койду жаш. Жана машинаға түшүп кетип бараткан жериңечи. Машинадан чыгып бараткан жерден. Жаш негизи чыкты кичине. Азмасы. Бул жерден кичине кошумчалап берсек, бул эжедагы бул мындагы мен айтар элем өзүнүн ролдорун кейипкерлерин аткарды да. Анткени буда режиссердун же болбосо Кудайдын буйругу дейбизби? Эми бул албак дагы бир киного тартылган эмеспи? Аткарган. Демек бул өзүнүн аткарды да. Анан мындай артыкчылыгы бизде профессионал деп коет, театр, ажерден окудуң эле деген ушундай эмелер, ордо түшүнүктөр бар да. Анда эмес. Мен андай ой жүрүпмүн, мен кошулбайм буга. Анткендиги эми окуш керек, албетте ал өзүнчө башка маселе. Булардын артыкчылыгы, өзгөчөлүгү эле булар ойнобойт. Аткарбайт да. Булар театрда ойнобойт, кино ойнойт. Болгон эле турпат эле өзүнүн эле мындай эле жөнөкөй эле өзүнүн немеси эле кинодо өзүнүн образын берип турат да. Мына ошо ойногону менен, жөнөкөйлүгү менен жана кинонун тартылып көрүнүшү. Анан мунун эми мүмкүн азыркы жаштар көрүп алып муну мүмкүн бир башкача ойлор келип же көрө албай калышы мүмкүн да. Анткендиги булар башкача элестетет да. А биз кинону да көрө билиш керек. Кинону көргөн көз башка. Анан көрсөң, анан Толкунбек жөнүндө айтып кеттиң. Толкунбек өзү адам катардагы, актер катардагы жакшы жигит экен абдан. Биз көрдүк, чогуу жүрдүк. Бир дагы мындай ош кийишин көргөн жокпуз. Анан бул образды кейипкерди чындыгына жакшанып берди. Чындыгында өзүндөй кылып, эми ошол убактагы характер, ошол убактагы терим, ошол убактагы таасирлер, ошол эмедеги ошону баары эметип берет. Ал эми ошол деле эле бир бөлөк актерди алып келип калсаң, мүмкүн окшой, ал ойноп берет эле, бирок окшой калат. Жанагы сынчтар жактырбайт деп атпайсыңбы? Демек маселе ушунда. Анан дагы жакшы нерсе, бул өзү күндөр өтөт, жылдар өтөт. Бул айтып атпаймынбы? Генч болуп, тарых болуп кала берет. Убакыт өтөт. Кийин көрөсүң, ал өзүнчө мындай эсте ала турган нерсе болот го деп ойлойм. Туура, анбардагы мисалы үчүн эртең чоңоет. Мезгилде өтөт дегенде адам өзүнүн жаштыгын элестейт, ошондо мен мындай тартылган экенмин деп. Чындыгында Ырысбек айткандай бул өзү тарых болуп кала берет да. Жана эме жөнүндө мен образым жөнүндө да айтам да. Нурлан баягы кино бүткөндөн кийин баарын эме кылдык, анан тышка чыгып барсак, Нурлан Дамирже сиз таарынбайсызбы дейт. Эмнеге десем, сиздин бетиңиз көрүнбөй калыптыр дейт да, баягы кинодочу. А мен өзүм атайын айткам да, жана чачпак аркамда келип аткан чачпак, артымдагы чачпак тартылсын, жанагы адам бирибизди көрүп турабыз, а ошол кездеги буюмду ошо кино аркылуу көрсүн деп, ошол мезгилдеги кино аркылуу көрсүн деп. Анан жанагы арабада кетип баратканда мен жанындагы абышка өзүнө дагы Кудай бериптир. Макенова. Жанагы эмеси да аябай жарашты да, ичиги дагычы. Сүлөсүн ичик аябай куп жарашып, башына кийген эмеси аны биз деген бизде турат ал, мисалы үчүн реквизит болуп, бирок ошолдой чапан кимге кийилет, кандай кийилет, эмне болот,
кайсы жерден ушул керектүү болот да биз билбейбиз да. Жана өз тойсо да көз тойбой, ал жерде кашкыр ичикте эле турат, сүлөөсүн ичикте эле турат. Илбирси ичикте эле турат, бирок ошол ичикти тандады да. Жөнөкөй ичикте. Карапайым күндө кийип жүрчү адамдар ошол. Жөнөкөй ичикти тандап, ошол макинанын жана уялыңкы келин төрөп атканда, уялыңкы көз караш менен, ай, төрөп аткан Турбай байбиче. Башыңар көрүп кетип. Тиги иман болгон адамдарда. Эски адамдардачы. Ошо бетин деген эме менен жаба коюп, тебетеги менен жаба коюп, анан байчени урушканы дагы ошол жердеги жана элечек кийгиле десе деле болбойт. Элечек ушундайга керек болот эле деп кейигени дагы ошол жерде эме кылат да. Арабага секиргенин болсо, мен божий тигип аркы кылып көп жүрөбүз да. Шамдагай болуп калганда? Шамдагай болуп калганда. Эже жыгылып кетпеңиз деп режиссер балдар кайра мага үйрөтүп атпайбы. Анан жок, шап эле кеттик, тиги абышка кеттик, чу дегенде эле баягы секире калдык да. Анан жана элечек жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Чындыгында энелер баягы илгерден абалтан эле баягы Манастын доорунан бери бермей келет атпайбы элечек деген. Жана энелер элечекти ошол үчүн жанагы ушундай калыптуу учурларда, ушундай талаада, эң талаада калган учурларда жоготулдук мезгилдер ал кездерде. Ana ошол убактарда баланы орогонго керек болгон да негизичи, жана жакын ушундай туура айтасыз. Мына Өрүсбек жогоруда айтып атпайбыз да, кинолордун каармандарын кандай жаратыш керек экендигин жөнүндө-дачы. Анан эми туура бул 50-чы жана 60-чы жылдардагы бир мезгилдерде анан эми чындыгында биздин каражатыбыз жок, областтык жетекчилик дегенде, анан Аксубайдын акимчилиги дегенде, анан демөчүлөрчү биринчи жерин дегенде аз-маз. Анан ошолор колдоп кетти бул кинонун жарыкка чыгышына, тартылышыначы. Түрткү болду. Анан эми мына өзүң дагы жакында киного тартылып атасың, мында Индонезия тарабынан келип, мына Кеңсүү, Сартылоо жактарда дегенде элет айында жергесинде. Анан менимче ушул башка дүйнөдөгү элдерге караганда биздин кыргыз элинин баягы тазалыгы, нукуралыгы, улуттук баалуулуктары, мурастары сакталып калгандай сезилет да элибизде. Башка жактар азыр мынакей Европанын туурап жана башка мамлекеттер өзгөрүп кетти. Башкадан туура башкача болуп кетти дегендей да. А бизде бирок дале кыргыз элинде ушул бир касиет бар да негизи. Анан ушул негизги ушул каарманды аткарып атабыз мынакей алдында эле баягы кейипкерде баягы майыптын ролун аткаргандай сезилет да, сезип атасың. Ушул жөнүндө айтсаң кандай экен? Эми баягы атактуу Сүймөнкул атабыз айткандай, сансыз түпсүз ойлор. Ошо сансыз түпсүз ойлорду ойлоп отуруп мен ой жүгүртөм да, эмне үчүн журналист бир бечара байкуш болуш керек? Эмне үчүн актерлор бир бечара байкуш болуш керек? Эмне үчүн өнөрпоздор, ушундай бир ууздар, усталар байкуш болуш керек? Эмне үчүн режиссерлор ушундай байкуш болуш керек дегенде мен ошону чечмелегиңе аракет кылам. Бул биринчи. Экинчиси, жана сиз кино жөнүндө айтып атасыз. Бул кинонун дагы каражат жөнүндө көп болуп кетпеди. Ошол жөнүндө ошого кино байланышы бар да, ошону жалпы көрөрмандарга түшүнүктүү болушун айтууга туура келип атат да. Ошол кандай экенин атам. Демек эми мындай болду бердин. Эми ал көп сөз токотер жери ошол мени буйрук экен, интернеттен көргөн, мени таап ошол киночулар, бул азыркы жаратмандар мени көрүп анан персонажын жактырып калыптыр. Анан бул кептин кыскасы Кевин деген Индонезиядан келди, режиссер боло экен. 4 ассистент, режиссер менен анан 5 актриса келди. Аяктан келиптир. Америкадан болсо Келен деген кыз келиптир, оператор. Кино тарткан атайы. Эми бул кино бизде жай экен. Баягы бул Сандырада Алыбай, Меңмураттын тукумдарынын баары эле жердин соорусун ээлеп алыптыр. Эң сонун жерде тияк кыш 1 метр кар. Азыр ушул тапта кар бар экен. Мен ошол жака машина айдап эле барып келдим. Түнкү саат 3-тө чыгып алып, жалгыз барып, кар жаап атат барып, анан эртеси саат 6-да баштап аттык. Мен муну менен эмнени айткым келет? Эми албетте киного тартып жүрөбүз. Айтайын дегеним, бир 30-40 киши келиптир. 9 машина, 2 бусик, тамак ташаган өзүнчө машинеси, актерлор өзүнчө 3 чатырды тигиптир, бүт бар экен, тигилген, баары сыты, орусча айтканда баары кийинген, баары бүт өз ишин алек жасайт экен да. Анан мен ой жүгүрттүм, атаң көрү бир качан ушундай болобуз.
Биз кандай ушундай эмеге тартабыз деген ойго келдик да мисалы үчүн. Анан барганда эле тозуп алышты. Буту чечтирип туруп, бутума батек салып койду. А батектин ичинде көрсө таштап бар экен, баскан сайын ысыйт экен ал. Чөнтөгө салып койду, сууп болуп атат, кар жаап атат дегенде эртели кеч. Ошентип биз Садыр Жапаровдун айылында кең сууда, Сары Тологойдо, Акташта, Мурат Али ошол айылдарда тарттык. Элдин баары дүйүн чогулуп. Анан эми мен эмнени айттым билет. Эми дагы ачылап коеюн. Бул кинонун сюжети эки сөз. Бул Индонезиядан бир кыз ооруйт экен. Ооруп калып, ал кыз такыр айыкпай коет экен. Атасы бай болот экен. Наследствосунун баарын бөлүп берет экен ага. Анан баягы жерден ал аяктын айтымчы көз ачыктары бар да, биз айтканда. Сен Орто Азияга барып дарылан деген экен. А эмне үчүн деген десе, Орто Азияда Кыргызстан деген жер бар. Булардын жаратылышынын суусу, көлү, тоосу таза. Ошол жакка барып дарыланасың деп ошол жигитти, ошол кызды жебиреткен баягы келет экен. Анын иниси болсо, кыздын иниси ошол байлыгын талашып, эмнеге кинонун сюжетин айтып атам да. Анан аркасынан келет экен да. Мен ошол өзүңүз айткандай, мен ошол фильмде Самат деген мындай эле койчу, айылдын эле коюн кайтарган, мындай эле өзү тоң кийген, ошол айылдан мындай өзүнчө жашаган, кулагы укпаган, тили сүйлөбөгөн тудуктун образын жараттым ошол. Кейипкерин жараттым. Ман кийгизип коюшту, көрдү. Анан ошол 5 актрисасы келиптир. Анан 3 тилмеч дегендей жалпы көрөрмандар көп болуп, аябай суктандым да. Суктандым десем да болот. Ичим күйдү десем да болот. Мындай бир чыгармачылык элге алып келдим десем да болот да. Бизге качан жетет деген ой туурду да. Анан эми жанагы суроого кайра келели. Келсек, мен айткым келет. Эмне үчүн бул искусство адамдары мындай байкуш бечара болуш керек деген темага келгенде, ушу мен чечмелерин карап кетип коеюн. Көрсө, мен жана айтып кетпедимби? Бул тандалым адамдар, сөөгү таза, акылы тунуу адамдардын баары тең, ушу асман менен байланышып, бир Кудайдын буйругу менен, Кудайдын бир мындай бир жакшы бир сыпатта менен байланышабы, мына улуу иштерди ушундай жашайт экен. Эгерде биз бай болсок, эгерде биз мындай бир кал болсок, же малдуу, жандуу оокат түнөгесек, мындай иштерди биз жарата албай калат экенбиз көрсө. Мына маселе мунун код ушунда экен, конечно. Жан дүйнөнүн тазалыгы керек да. Мына жан дүйнөнүн тазалыгы ушунда турат экен да, мисалы үчүн. Эми болуптур. Жөнөкөй бололу дейли. Анда тамашачың аралаш. Жөнөкөй болсоң тебелеп кетет да. Жөнөкөй болсоң. Мына теринде чыгып атпай, акылдуу болсоң, элдин баары сенден качат дейт. Жүрөгүң жумшак болсо, сени колдонот экен. Байкуш болсоң, сени басат экен дегенде, баягы акырын бассаң аксак дейт, катуу бассаң таскак. Көп сүйлөсөң баыр, сүйлөбөсөң дудук дейт дегендей, ошондой болот. Демек, бүгүнкү күн ушундай сөөгү таза, акылы тунук элдик кишилер, биз кыргыздар улуу элбиз. Улуу элден ушундай улуу адамдар чыгат. Мен айтайын дегеним, сүрөткерлер, бүт режиссербу, журналистпи, зергерби, уставы булар улуу инсандар. Булардын ата-бабадан келаткан өзүнүн канында бар, жанында бар кишилер. Демек, булар улуу элдин уулдары, кыздары деп эсептегим келет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер ушул жогоруда ушул жакында тартылып кеткен Чырак көркөм фильми жөнүндө мынакей көрүп атасыздар дегендей, алардын кинолордо мынакей үзүндөрүн да көрүп атасыздар өзүңүздөр дегендей ортоктошуп болуп. Ана жогоруда биздин дагы ушул кинону жаратуучулар менен жанында отурат баары кетен. Келип мына өздөрүнүн пикирлерин ортого салып айтып беришти. Эми биз ушул эми көрсөтүүбүздүн соңунда силерге дагы бир чатырык жасап койсок, ушул Чырак көркөм фильмин келип көрсөңүздөр болот, көрүңүздөр келип дегендей. Ар бир айылдагы азыркы жерлерде мынакей жетишебей калган азыркы күндө заман бар. Ар бир айылда маданият үй деген бар. Райондун борборлорунда, шаарларыбызда дегенде де кинотеатрлар бар дегендей. Ошолорго келип, ушул Чырак көркөм фильмин көрсөңүздөр, сиздер үчүн дайыма аны эшиги ачык. Кошумча кой. Айтып койсоңуз. Бул жерде бул Чырак көркөм тасмасын кино көрүүчүлөрдү чакырып кетебиз. Элет жеринде шаарга атайын келип көрчү кишилердин убактысы да болбой калат деп, ошон үчүн биздин
чыгармачыл топ ар бир айылга барып ушу тасманы көргөзөлү деген таризде даярдыктар жакшы, техникалык каржылообуздун баары бар. Көрүүгө чакырабыз. Эми бул тасманын бюджети жөнүндө айтып кетпедиңиздерби? Эгерде чын эле стандарт боюнча бюджетти бекемдей турган болсок, ошол эле оператордун гонорары өзүнүн акысы, режиссердун, художниктин, ассистенттин, гримердун, композитордун, музыканттын, айдоочунун, деги эле актерлордун бүт баарынын эмгек акылары эбегейсиз болуп кетет. Бул жерде мен жалпы чыгармачыл топко, ушу чырак көркөм тасмасынын чыгармачыл тобуна жалпы ыраазычылык билдиремин. Как режиссер катары мен башында эле айткам, бул Муса Кунова жөнүндө, Муса Кунованын бейнесин чыгаруу боюнча тасма болот дегенде эле баардыгы авам үчүн деп, аванын кадыры бар, баркы бар экен. Себеби баягы чыгармачыл эле жол менен эмес, буну ар бир Муса Кунованы тааныган ар бир киши кош колдоп, колдоого далилат кылат экен. Мага айтып койбойт белең, мен да колдомокмун дегендер чыгышты кино бүткөндөн кийин. Албетте ага чейинки актерский составты чогултуп атканда Муса Кунова жөнүндө ушундай тасма тартып атабыз, бюджетибиз төмөн десек, баардыгы тең кош колдоп бул киного тартылып беребиз, акысыз эле иштеп беребиз дегендер болушту. Албетте эфирден айтпачы дагы кептер бар. Даңазалап сүйүнүп айта турган кептердин баарын айтып атабыз. Бул жерде мен көп болбос, ашыкча болбос, өкүлчүлүк, Ысык-Көл областынын өкүлчүлүгүнө өзгөчө ыраазычылык билдирем. Себеби кино тартып атпасаңар эмне кылалык, макул башка дагы жумуштарыбыз бар деп койсо деле жарашмак. Бирок тасма тартылмак, но кайдыгер карабастан киного, маданиятка, искусствого болгон көз карашы биздин жетекчиликтин абдан жакшы экен. Кудай өзү эле эселеп эле салып берип коет экен. Мына Дамир эженин өзүнүн эле декорациялык оокаттары мен кайталап атам. Бул бир үйдү жасалгаласына жетип, абдан сонун талапка жооп берелик болуп калды. Кинону айылдарга барып коюудагы, көргөзүүдөгү биздин максатыбыз түздөн түз эле ушул актерлорго акысын, эмгек акысын кайтарып берели деген таризде жүзүгө ашыш керек болуп атат. Бул жерде акча табуу эмес, акча табыла берет, YouTube'га салып койсо деле интернет айдыңынан билесиздер, бул үзүк кылып салып койсо лайктар көбөйө берет. Кеп анда эмес, элеттеги ушул малдан бошобой жүргөн, элетте жашаган, оокат кылган жарандарыбыз келип ушул тасманы көрүп кетсе деп. Ал эми айрыкча жаштар үчүн жанагы китеп окууга болгон, мына ушул негизи өзүгө ушундай да. Эң максаты, себеби кинонун эң негизги максаты турайдасыз, Турган. Соо адамдар үчүн да бул мотивация бере турган чыгарма. Себеби бул Муса Кунова 14 жашынан баштап тамга тааный баштаган. Ага чейин кандайдыр бир жагдай менен эми бул сүйүү деген өзгөчө бир нерсе болот экен. Сүйүүдөн улам кат жазууга өтүп, анан өзүнө өзү кат жазып, тамга таанып, өзүнө өзү кат жазып, анан поштого салып, ошо пошталон менен кандайдыр бир алака түзүп, кайра келип ошо катты окуганда эргүү алып, бала анан азыркы кези чыныгы жашоодон алынган тасма болуп аткандан кийин азыркы кези болсо, мынакей Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Мусакун Сатыбалдиев агабыз, Россия жазуучулар союзунун гильдиясынын академиги Мусакун Сатыбалдиев, эмне деген улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, эмне деген китептери чет өлкөлүк жазуучулар 134 тилге которулду. Мына 134 тил деген бул ончук эмес. Мындай абабызды тартпай коюш мүмкүн эмес болчу. Себеби майыптыгынан улам эле мүнчүрккө отуруп калбастан, эмне деген гана асказоону баспаган буту менен жиреп өтүп, азыр мынакей аты чыгып атат бул абамдын. Жашоодо күрөш да өзү. Мындай кишилер соо адамдар кыла албаган нерсени
кандай гана чыгармалары мен телекөрүүчүлөрдү дагы үндөп кетер элем. Мусакун Сатыбалдиевдин китептерин окусаңыздар бул жерде өзгөчө бир кишинин аң сезимин өзгөчө бир жанданта турган саптары бар да. Сыпаттары бар. Анан чак көркөм тасмасын көрүп кетиңиздер, келип кетиңиздер. Бул комедия кино эмес, бул СССР кезиндеги ностальгический, ошол эле жерде тарбиялык мааниси бар, бир жакшы өзүңүздөргө, жан дүйнөңүздөргө бир азык бере турган бир тасмалардын бири деп белгилеп кетер элем. Рахмат. Чыгармачылык топко рахмат биздин. Рахмат. Эми мынакей эмес сиздер дагы ушул жан дүйнө программасына келип ушул сиздер өзүңүздөр катышып келген ошо киного жан дүйнөңүздө менен берип аткарып өзүңүздөрдүн чеберчиликтерди мындай тартууладыңыздар. Эми чындыгында көрүүчүлөр өздөрүсүнчө. Көрөрмандар өздөрү көрүп, өздөрүнүн дагы кино боюнча пикирлерин дагы кийин айтышар. Ал эми бүгүн болсо ушул биздин бүгүнкү жан дүйнө программабыздын соңуна чыксак, сиздер келип ушул мында катышып берип, маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да мындан ары ден соолук, үй бүлөгүңүздөр менен бактылуу болуңуздар, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул менен жан дүйнө программасы көрсөтүүсү соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.